Азыр өтө бизге зарыл болгон, азыркы учурубузга, азыркы чөрөбүзгө өтө зарыл болгон бир хикая окуя бар да. Падышанын баласы эч бир нерседе пайдалуу эмес экен да. Атасыга дагы, чөрөсүнө дагы. Ар дайым арзанат экен. Бул жок, ал жок, эч нерсе жок. Ар дайым кайгынын ичинде, түшүктүн ичинде, маселенин ичинде. Ар дайым баш кайгыда, ар нерсеге арзана берет экен. Падыша эмне кыларды билбесен ойлонуп, эң акылдуу данышман ошол өлкөдөгү өзүнүн падышачылыгындагы эң акылдуу данышманды чакыртат экен. Чакыртып, ушул балам эч бир жумуш кылбайт, эч бир пайдасы жок, өзүнө да өзгөгө да арзана берет. Ушунун жолун кыл. Эгер бул маселеден, бул дарттан баламды сактабасаң, өзүңдүн башың менен жооп бересиң деп, башын ортого коюшун дагы эскертип коет. Бул данышман дагы ары басат, бери басат, ойлонот, китептерин карайт, окуйт, намаздарын окуйт, Кудайдан сурайт. Эч бир оюна эч нерсе келбей коет. Кантип бул баланы сакайтырсам? Себеби бул кол ооруган жок, бут ооруган жок. Бул руханиятка тиешелүү, ички жан дүйнөгө тиешелүү деген маселе болуп атат да. Бул да кайгырып, сыгылып, ойлонуп, эмне качайын, өлгөндөн көрө аманат жанды сактайын деп өлкөдөн чыгып кетиштин жолун кылып, өлкөдөн чыгып кетип жаткан учурда адырлардын жээгинде кой багып жүргөн койчуманга көзү түшөт. Койчуманга жакындап келип, таягын жерге коюп, жемишин жерге коюп, баягы койчуман менен сүйлөшүп баштайт. Койчуман менен тили кабышып, сөздөрү келишип, бир кыйла сүйлөшүп отурат баягы койчуман жигит менен. Койчуман жигит, сиз өтө мага жактыңыз, өтө илимдүү адам экенсиз, мен айылга түшүп тамак аш алып келейин, сиз ага чейин ушул жерде койлорумду карап туруңуз деди. Макул анда деп, койлорун тегеренип карашты баштады. Койлорду тегерип айланып карайт экен, бир кичинекей койдун баласы, балакайы бир кудукка түшүп кетет экен. Иштебей калган эски кудукка түшүп кетет экен. Ага жакындап келип карап, эми аманатка кыянат кылбаймы, ага жигитке ода берген элем караймын деп одасын ойлоп баягы жерге түшөт. Баягы жерге түшүп улакты чыгарайын, карайын деп миң кыйла аракет кылат. Козуну чыгарайын, аракет кылайын. Миң түрлүү аракет кылат, бирок эч колунан келбей коет. Анын бардык түшүк маселеси, кайгысы эсинен кетет. Падыша буну өлтүрүшү, баласын түзөтүш деген маселеси, сакайтыш, дары дермек деген нерселер бардык оюнан кетип, ушул жерден аман эсен чыксам болду деген ой гана келип калат да бул данышманга. Данышман миң аракет кылат, бирок жыгылат, миң аракет кылат, дагы жыгылат. Ушул жерден чыксам болду деген түшүнүк менен аракетти токтотпойт. Себеби калып кетиши мүмкүн. Койлор дагы алыстап кеткен. Баягы койчуман жигит таппай калса, ошол жерде элдер аз калып кетиши дагы мүмкүн, өлүп калышы дагы мүмкүн. Ар кандай ойлор келип, баягы жерден чындап аракет кылышты баштайт. Акыр аягында чындап жашылыкка жетип, ал үчүн эң чоң ийгилик ошол жерден чыгыш болчу. Ал жерден чыгат, ийгиликке жеттим деп өтө сүйүнүп кубанып, жерге чыккандан кийин гана падышанын баласы, данышмандык ошол нерселери эсине түшүштү баштайт. Көйгөй маселелери, кайгы кубаныч эсине түшүп, ойлонушту баштайт да. Анан падышага жигитке койлорун берип, сүйүнгөн, кубанган абалда жолун таптым деп падышага кайра кайтып келет. Падышага келип, урматтуу падышам, сиз балаңыздын түзөтүш, сакайыш, оорусунан арылыш жолу жалгыз бирөө. Ага бир өтө орчундуу бир жумуш бериңиз дейт. Ал ийгиликке вакыты эле жетип калбасын. Ал жакшылыкка вакыты эле жетпесин, кыйналып жетсин ал жумушту, кыйналып кылсын. Ошондой бир бийликтүү бир жумуш бериңиз. Ошондо балаңыз сакаят, түзөлөт бул оорудан. Арызданышты дагы таштайт, бекерчиликти дагы таштайт. Ошол жумушту ойлоп, ошонун аракетине айланып жүрүп, башка нерселер тууралуу ойлонгону, кайгырганы, арызанганда да убактысы жетпей калат, ал аракетин токтотпойт дейт да. Чындыгында биз жашайт экенбиз бул жашообузда. Биз жазып жаткан, кылып жаткан иштерибиз бизди көп балелерден тосот, эгер ал жакшы иш болсо. Чындыгында бүгүн арзанган адамдардын көбү бекерчилер. Ким арзанат? Бекерчи адам арзанат.
чындыгында бекерчи адам гана арызданат. Себеби анын кылган иши жок. Бекерчи да. Аны гыйбат кылат, муну гыйбат кылат, бийликти гыйбат кылат. Аны берген жок, муну берген жок деп арызданып отура берет. Бирок мындай териштирип көрсөң, ал өзү эч нерсе кылган эмес. Же айыл үчүн, же өкмөт үчүн, же өзү үчүн бир жакшыраак нерсе кылган эмес, анан ар кимдин арызданып бекерчи. Ошол бекерчиликтен, жалкоолуктан Кудай Таала өзү сактасын. Бул жалкоолук эң чоң оору да бул. Жалкоолук оору. Оорудан Кудай Таала өзү сактасын.